Ovada London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырып бермек максуту. АКШ кийлигишип, Түркия менен күрт күчтөрү ок чыгарбоо келишимин кабыл алды. Бирок чабуулдар уланууда. Трамп болсо келишимди ийгиликтүү деп жар салды. Дональд Трамптын Украинага телефон чалганы боюнча кошумча далил пайда болду. Бул ага каршы импичмент иликтөөсүнө жардам береби? Оор жүк көтөргөндөн тажадыңызбы? Эми жеңилди жерден оорду колдон алып көтөргөн робот чыкты. Бүгүн Сириянын түндүк чыгыш тарабында бомбалоо жана ок атуу болду. Президент Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майк Пенс сүйлөшкөндөн кийин кечээ Түркия күрт буталарына каршы чабуулдарын убактылуу токтотуу жөнүндө АКШнын талабын кабыл алган болчу. Сирия чек арасындагы 32 километр коопсуз зонадан күрт аскерлерине чыгып кетүүгө жол берип, Түркия 5 күнгө чараларын токтоторун билдирген. Түрктөрдүн чабуулуна жол берди деп кеңири сынга кабылган Дональд Трамп бул келишимди сонун жыйынтык болду деп сыпаттады. Тараптар салкын учурашып, жолугушуу жакшы башталган жок. Кошмо Штаттар менен Түркия шериктеш болушу керек болчу, андай көрүнбөдү. 5 сааттан ашуун сүйлөшүүдөн кийин вице-президент Пенс жыйынтыкты жарыялоого чыкты. АКШ мамгатчысынын колдоосу менен бир аз жылмайды. Бүгүн Кошмо Штаттары менен Түркия Сирияда ок атууну токтотуу тууралуу макулдаштык. Бирок Сириядагы согуш ок атышпоо режимин бузуп жаткандай. Соңку 10 күндө салгылашуу башка өңүттө өттү. Сириялыктардын мууну курмандыктардын жана каза болгондордун арасында чоңойду. Келишим сакталса да, ал көпкө созулбайт. Операциясын 124 саатка токтотуп турарын айткан түрктөр Трамптын опузасынан коркпогонун билдирди. Анын ордуна алар келишим менен максатка жетерин айтат. PKK-YPG'nin Бул ок атууну токтотуу эмес. Биз террористтер коопсуз аймактан чыгып кетиши үчүн тыныгуу алдык. Америкалыктар дагы оор артиллерияларын жана позицияларын жок кылат деп билдирди Тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу. Салгылашуудан улам 300 миңдей жай тургун жер которду. Алардын көпчүлүгү күрттөр. Алардын лидери, тарапташтары келишимге макул болгонун билдирди. Бул үй бүлөлөр үчүн үйүнө кайтууга өтө эрте. Бирок күрт согушкерлер үчүн да куралын таштоого өтө эртелик кылаар. Көптөр президент Трампты кризис жаратты деп күнөөлөп жатат. Ал муну стратегиялык жөндөмүнүн далили деп көрүүдө. Эми келишимге ылайык Түркия миллиондогон адамдарды өлтүрбөйт жана миллиондогон адамдар аларды өлтүрбөйт. Тагыраагы көптөгөн башка топтор кошулуп, согушка айланып кетмек. Ал Түркиянын күрттөргө каршы операциясын токтотмок эмес. Анткени күрттөргө көптөгөн түрдүү топтор кошулууда. Бирок Сириянын түндүк чыгышындагы абал туруксуз жана көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн. Булар президент Башар Асадтын колдоочулары. Алар режимдин аскерлери кайтып келгенине кубанып жатышат. 2012-жылы кетүүгө аргасыз болгон аскерлер өз жерине кайтып келишти. Алардын келиши тынчтыкка кепилдик бербейт. Ок атышуу күн батканга чейин токтотулушу керек болчу. Бирок бул жерден оңой менен кетчүдөй эмес. Чабуулдарын убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашууга карабай Сириянын түндүк чыгышында ок атышуулар уланды. Бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргыз деп издеңиз. Ак үйдүн өкүлү 2016 жылкы шайлоодо демократтарга байланыштуу имиштерди иликтеп чыгууга, Киевке кысым көрсөтүү үчүн Украинага берилчү аскердик жардамдын бир бөлүгү берилбей токтолуп турганын мойнуна алды. Аппарат башчысынын милдетин аткарган Мик Малвейни бул тууралуу президент Трамптын Европадагы элчиси Гордон Сондленд импичмент иликтөөсүнө көрсөтмө бергенден кийин билдирди. Сондленд президент Трамптын жеке адвокаты Руди Гулиани эл аралык саясатка кийлишип жатканына ыңгайсыз сезгенин айтты.
Импичментке ушул нерсе жеткиреби? Ак Уйдун жогорку кызматтагы өкүлү Украинага берилчү аскердик жардам саясий максатты көздөгөн тергөөнүн эсесине берилет деп токтотулганын ачык мойнуна алды. Сен мага, мен сага деген шарт. Мик Малвейни демократтардын улуттук комитетинин башкы серверине жасалган хакер чабуулун тергөөдө Украинага кысым жасоо иретинде жардам токтотулганын айтып, журналисттерди таң калтырды. Мен каражатты убактылуу токтотуп турууга катышкам. Ага байланыштуу 3 көйгөй бар. Өлкөдөгү коррупция жана башка өлкөлөрдүн Украинага жардам бергени же бербегени. Жана ошол өлкөлөрдүн биздин юстиция департаменти менен кызматташканы же баш тартканы. Демек, тактап айтканда, сиз айткан нерсе, сен мага, мен сага деген шарт тура. Демократтардын сервери текшерилип чыкмайын, каражат которулбайт дегенди айтып жатасызбы? Биз эл аралык саясатта мындайды көп жасайбыз. Президентке каршы импичмент жарыянын баштаган демократтар Трамп туура эмес ишке баргандыгынын далили катары Малвейнин сөздөрүн чап кармап калышты. Трамптын кайра шайлануу өнөктүгүнө кызмат кылууга багытталган саясий себептен улам маанилүү аскердик жардамды токтотуп туруу идеясы президент тарабынан өлкөбүздүн улуттук коопсуздугуна укмуштуудай доо келтиргенине барабар. Бирок Мик Малвейни пресс жыйында айткан сөздөрү туура эмес чечимленгени тууралуу билдирүү жазады. Тактап кетейин, Украинага берилчү аскерий жардам 2016-жылы өткөн шайлоого иликтөө жүргүзүлгөндөн кийин берилет деп айтылган эмес. Украина серверге байланыштуу бир нерсе кылмайынча каражатты токтотуп туруу тууралуу Трамп мага эч нерсе деген эмес. Кийин Трамп аппарат башчысына терең ишенерин айткан. Ал арада башка бир маселе боюнча Трамп администрациясынын башка мүчөлөрү жумуштан кетти. Энергетика боюнча катчысы Рик Перри өз кызматынан президенттин Украина расмийлерине карата чараларында ойногон ролу үчүн кетти. Ал мыкты иштеп берди. Анын ордуна башка киши келди. Рик энергетикада укмуш иш жазады. Бирок убакыт келди. 3 жыл узак мөөнөт. Дональд Трамп ошондой эле чоң жетинин эмки саммитин өзүнүн гольф курортторунун биринде өткөргөнү жатканы сынга кабылды. Бирок ак үй Трамп андан киреше алаарын четке какты. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытай экономикасынын өсүшү соңку 30 жылда эң төмөн көрсөткүчкө түштү. Расмий маалымат боюнча былтыр АКШ менен соода согушу күчөп турган маалга салыштырмалуу быйыл соңку 3 кварталда экономика 6%га өскөн. Бул айрым божомолдордон жакшыраак болду. Бейжиңдеги улуттук статистика бюросу Кытай өлкөдө жана анын сыртында ири тобокелге кептелиши мүмкүн экенин эскертти. Япон императору Нарухитонун тактыга отуруу аземине арналган парад Хагибис тайфуну алып келген кыйроолордон улам артка жылдырылды. Тайфундан 80ге жакын киши каза болду. Шинзо Абе жабыркагандар менен жолугуп келди. Өкмөт аларга көмөк көрсөтөт. Королдук иш-чара 10 ноябрда өтмөй болду. Бирок дүйнө жүзүнөн чакырылган конокторду эмки жумада кабыл ала беришет. Ливандын баш калаасы Бейрутта демонстранттар көчөлөрдү чоң унаалар менен бөгөп дөңгөлөк өрттөштү. Жүрүштөргө WhatsApp сыяктуу бекер интернет кызматына өкмөттүн салык киргизүү планы түрткү болду. Көп өтпөй өкмөт бул чечимден баш тартты. Бирок элдин начарлаган экономикага жана жаңы киргизилген үнөмдөө чараларына каршы нааразылыгы күчөп кетти. Окумуштуулар космостогу спутниктен тартылган сүрөттөрдү анализдеп, массалык түрдө камалып калган киттерди таба алган жаңы ыкманы иштеп чыгышты. Алардын айтымында 2015-жылы катталган Чилинин жээгинде массалык түрдө такалып калган киттердин саны 343төн ашкан болушу мүмкүн. Австралияда кум аралашкан бороон күндү түнгө айлантып койду. Квинсленттеги Кингарой аймагында шамалдын ылдамдыгы саатына 144 километрге жетти. Ал бир нече мүнөткө гана созулганы менен кургакчылык улана берсе, мындай бороондор көбүрөөк болушу мүмкүн деп айтты эксперттер. Британия менен Европа биримдиги ортосунда Брекзит келишимин камсыздап келген Британ премьер-министри эртеңки абдан маанилүү добуш берүүнүн алдында парламенттин колдоосун алууга аракет кылып жатат.
Борис Джонсон эки тарап үчүн бул жакшы келишим болду. Ал четке кагылбас деген үмүтүн билдирди. Ал мурунку премьер-министр Тереза Мэй кабылган тагдырга туш болгусу келбейт. Тереза Мэй келишимди парламенттен бир нече жолу өткөрө албай койгон. Бирок Түндүк Ирландиянын демократиячыл Юнионисттер партиясы консерваторлорду бул келишимге каршы үндөп жатат. Алар мындай келишим Британияда соода тоскоолдуктарды пайда кылат деп айтууда. Борис Джонсон Брекситтин мөөнөтүн узартуудан качып, кандай келишимге болсо дагы жетүүгө аракет кылды. Бирок эгер ал чыдап, өзүнүкүн бербей турганда, жакшыраак жеңилдиктерге жетмек. Технология жаңылыктарына кезек келди. Бүгүн оор нерсени ташып берген робот жөнүндө айтып беребиз. Учурда сыноодон өтүп жаткан роботтар жүк жеткирүү тармагында адамдардын ордуна иштеп калабы? Рубик кубигин чечмелей алган робот кол. OpenAI аттуу компания чыгарган робот Рубик кубигин 4 нөттө тизип бүттү. Аталган компания компьютердик симуляцияны колдонуп, кубикти чечмелүү жолдорун роботко үйрөткөн. Ушундай эле жолдорду адам баласына үйрөтүүгө 10 000 жыл кетмек. НАСА айга барчу космонавттар кийүүчү скафандрдын жаңы түрүн көрсөттү. Ак түстөгү Ксемо аттуу прототип эл аралык мейкиндик станциясында кийилген формаларга окшош. Бирок НАСАнын айтымында бул скафандр айда жүргөнгө айлаштырылган. Өткөн жумада бай Epic Games компаниясынын белгилүү Fortnite аттуу оюну жок болуп кеткен. Оюнда метеорит жаап, андан соң экранда кара туңгуюк пайда болгон. Оюнду жакшы көргөндөр нес болуп эле калган. Бирок 48 сааттан кийин оюндун жаңы сезону башталып, ага жаңы карта, жаңы оюн киргизилип, жаңылануулар болуптур. Бир жерден экинчи жерге оор кутучуларды алып барыш керек болсо, аны да аткарууга робот чыгат. Agility Robots аттуу уюм жаңы муундагы санарип роботторун чыгарууда. Бул роботтор камера менен сенсорлорду колдонуп, кутучудагы штрих-кодду окуп, аны кайсы жерге жеткирүү керектигин билет. Анан ал алдыдагы тоскоолдуктардан өтүп, кутучаны өз дарегине жеткирип берет экен. Эми спорт жаңылыктары. Манчестер Юнайтед клубунун төрага орун басары Эд Вудвард Олд Траффордда футболго тиешеси жок кишилер футбол тууралуу чечимдерди кабыл алып жатат деген сөздөр калп жана бул кемсинтүү экенин айтты. Премьер-лиганын тизмесинде 12-чи сапта турган Юнайтед 1-чи орундагы Ливерпулдан 15 упай артта. Вудвард Солшердин командасына өтө эле таасири чоң деген имиштер айтылган. Бирок Вудвард футболисттер боюнча чечимдерди жогорку жактагы менеджмент кабыл албайт деп айтты. Барселона менен Реал Мадридтин ортосундагы Эл Классико беттеши толкундоо болот деген кооптонуудан улам артка жылдырылды. Матч 26 октябрда өтмөк, бирок дүйшөмбү күнү каталониялык сепаратисттердин 9 лидери камалгандан кийин Барселонада нааразылык акциялары уланууда. Ла Лига матчты Мадридке жылдырууну сунуштаган, бирок эки команда тең буга каршы чыгышкан. 3 жолу чоң шлемдин титулун жеңип алган Энди Мюррей 8-чи ракетка Пабло Квейтасты ар бир сетте утуп, Европанын ачык чемпионатына жолдомо алды. Мурун 1-чи сапта турган британиялык Мюррей азыр 243-чү орунда. Бул анын карьерасына коркунуч келтирген операциядан кийинки 6-чы жолу жеңиши. Азыр 8-дикте Мюррей рейтингге 92-чі орында турган румыниялык теннисчи Мариус Копил менен беттешет. Жаңылыктардын соңунда Австралияда өткөн дүйнөлүк Bridgestone күн конкурсуна тартылган тасма. 30 өлкөдөн келген командалар 3000 километр аралыкка жарышты. Алар өздөрү кураган унаалар жалгыз гана күн энергиясы менен иштейт. Фавориттердин бири болгон Нидерландия командасынын унасы өрттөнүп кетип, жарыштан чыгып калды. Силекке жараша эч ким жабыркаган жок. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.